классташтарынан, тааныштарынан уялчы да. Жана роза эме күндөрдө отурганда ага чындыгында көз керек. Оны мен көрбөгөндөн кантип карай алам, мисалы баланычы. Эмес жана бар жерлерден кээде жыгылып, баягы жашынакай эле көрүп туруп эле көрбөй алсам, сен диагнозуң балдар тартып калды деп, классташтарынан, тааныштарынан уялчы да. Мамам. Биз көрбөгөн, биз жытынан билем да, мисалы мен. Сиз бирөөгө жылмаю тартыласаңыз, сизге дагы жараткан ошончолук жылмаю тартылайт деген ишеничтебиз. Бул Соло ТВ каналы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз дагы өзү мүмкүнчүлүгү чектелип, жарыктыкты көрө албаса дагы, бирок көпчүлүккө жардам берип, аларга таттуу токошторду жасаган Гаухар айым менен бирге маек курабыз. Ал эжекебиз дал ушул мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр жашаган үйдүн 6-кабатында турат экен. Андыктан сиз биз менен болгонду унутпаңыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биз Гаухар эжекебизге келип алдык. Саламатсызбы эжеке, кандай? Саламатчылык. Денсаулыктарыңыз жакшы? Жакшы. Бүгүн биз таттууларды жасайбыз, тактап айтканда торт жасайбыз. Гаухар эжекебиз өз колу менен торт жасап көрсөтүп берет. Канча убактан бери эмгектенет, дагы мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы, бирок жашоонун сыноосуна сынбастан сонун торттор жасап көпчүлүккө кызмат кылып, аларга жакшы маанай тартуулап келесиз. Анда келиңиз, маекти баштайлы, дагы тортубуз дагы башталалы болушунча сиздерге көрсөтүп бергенге аракет жасайбыз. Келиңиз, анда баштайлы. Биринчи бисквитти бышырам. Негизи бисквиттердин түрү көп, бирок бүгүн эң оңой, эң жеңилин тандадым мен. Классический бисквит деп коет. Ошону тандадым, жеңилирээгин. Убакыты просто аз алат бул, ошондуктан да. Анан неме? Негизи бисквиттердин түрү көп. Шифоновый деген бар, тыквенный деген бар, морковный деген бар. Ошондойлор түрү көп да, бирок бүгүн жеңилирээгин ушуну мен тандадым. Тез убакытта тез убакытта да бышат, анан оңою да, жеңили дагы да, убакыты да аз алат. Ошондуктан ушуну бүгүнкү ушуну тандадым. Гаухар эжеке, мынакей ушул тортторду жасап баштаганыңызга канча болду? Торту жасаганыма буюрса августта 1 жыл болот. Пандемиядан кийин, пандемияда учурда негизи эме кылгам. Баягы мурун торт мындай пирог оңой жеңилиректерди жасачым да, анан кийин ушу мен бир эң жакын подружкам бар, группалашым. Ал деген ушу торту сахар кошом. Жумуртка менен сахардан взбивать этип алам биринчи. Анан ошол группалашым ушундай мен окуп баштадым. Сен да үйдө эме болбой оку деп ошентти да. Анан мейли онлайн окудук да, негизи барып окуган жокпуз. Анан биздин Кыргызстанда көп эле кондитерлер бар, белгилүү кондитерлер. Ошолордун окууларын алып окудук. Андан кызыгып кичине эмете баштадык. Анан жана Россиянын кондитерлерин окууларын сатып алып ошентип баштадык. Окупчу. Баягы ар бир кондитердин өзүнүн технологиясы болот экен, өзүнүн жасаган немелери көп мындай. Ар кимдики ар кандай экен да. Кремдерин ар кандай жасашат экен. Ошон үчүн эми бир жерден бир эмени алсаң, башкадан да башка бир эмени үйрөнөт экенсиң да. Мону бул көпкөчө сахар эркеч керек, жумуртка менен сахар. Бул мо көп көтөрүлүп чыккачы эме кылам. Взбивать этем да, миксерменчи. Ал эми мо сахар эриген, мен мо миксердин темири тийип атпайбы, айланып аткан. Ошонусу мен сезем да.
Erigen, eribегенчи. Бүдүр болуп эметти. Бүдүр болуп мындай. Тийгенде билинип турат да. Эрилегич жакшыраак. А эригенде ошо муну айланганы да кичине башкача айланып калат дейм. Мен ошондон билип калгам да, ориентирим ошондон алып калгам. Торттун кремдери да көп, түрү көп, аныкы дагы. Айтып кетсем, каймактан жасасаңыз, гушонкадан жасалат, эң универсальный крем чиз деп айтат, ошондой кремдер бар. Творожный бар. Айтор түркүн да. Эме кошсоң ошолордун прослойкаларына жаңгак кошот, жанагындай. Кооздоп койгончу. Анан пломбир деген эме бар, крем, дипломат деген крем бар. Ар бир кремдин өзүнүн бир структуралары кичине башкачараак болот да, анан даамдары башкачараак болот. Болсунча койланып калсыбайбы? Койланып анан пена болуп көтөрүлүп баштайт да. Мисалы үчүн бир торт жасаганга 5 жумуртка жетет экен да, 5-6 жумуртка. 6 жумуртка. Бир бисквитке да. Ошондой жетет. Бул эң оңойрогу да. Негизи жана шифоновый дегенге ага көбүрөөк кетет. Ага кефир кошулат, жумуртка кошулат, май кошулат, сахар, сумай дегендерде аныкы кичине эмеси оорураак да. Көбүрөөк составычы. Клиенттериңиз кичине көп болот, күндөн күнгө. Ооба, тааныш туугандарым, кошуналарым, билгендер уже ким билсе ошолор мени заказ берип, мисалы бүгүн мына бир кошунамдын баласынын туулган күнү эле ошо заказ берген, ошо торту жасап, бүгүн эртең менен алып барып бердим. Алар шоколадный деп анан атын, жашын жазып бергиле деген да. Ошентип жазып, кооздоп анан алып барып бердим. Барсам аябай сонун жакшы экен деп аябай жактырышты да. Биз айткандай деп анан өзүлөрү айтат атпайбы, эме колдун торту болбой эле берекелүү, даамдуу эме болот дешет да. Аларчы. Баары өзүбүз карап турган эме. Өзү карап эме кылган, бирок алар деле таң калышат. Кантип көрбөсөң кантип эме кыласың депчи. Эми башында кичине эметтим, анан азыр эме көнүп калдым да. Айжа жазганда мындай коркосузбу? Жазганда мен жаза албайм, чындыгында. Жазганда өзүм бир эки тааныш кызым бар, сиңдилерим болуп кетет, алар да ошо эмеле иштешкен да, кондитерный эмелердечи, жанагы чоң эмелер бар го. Торт чыгарган ошол жакта иштешкен, анан ошол кыздар эң мындай оорураак, гүл, жана роза эме гүлдөрдү отургузганда ага чындыгында көз керек. Ошондойлор мындай оорураак оформлениясын мен эме кылам. Ошо кызды чакырам, анан ошол кыз жазып, анан эметип берет. Такыр болбосо улуу балам бар, ошо улуу балам айтам мындай жаз деп, ошондой жазып берет да. Мына бул эмеси даяр болду, жумурткасы. Эми буга кичинеден ун кошуп туруп эме кылам, аралаштырам. Буга уже миксер кереги жок да. Муну деген унду 2 бөлүп салып алам. Тортко негизи эң жакшы эме керек да. Сорттор. Анан үстү эң саргыч деген кичине ал разрыхлитель бар. Ошол болуш керек да. Разрыхлитель кошулат да, баягы көп көтөрүп эметкенгечи мынтип аралаштырабыз да. Ун деген эме менен аралашып кетиш керек, сиңипчи. Мындай тегеретип аралаштырган болбойт мунучу. Анткени тегеретип аралаштырсаң, могу көп чыкпадыбы жумуртка. Ошонус деген эме отуруп калат да, ылдый түшүп калганда, анан бул бисквиттин да көтөрүлбөй коет. Бышкандачы. Баягы эме ойдон эле калып калат. Чайкап салабыз, ошол туура эмес экен да. Ошол туура эмес да, монтип туруп аралаштырып, өйдөдөн ылдыйдан мынтип өйдө кылып атпайбы? Бул деген ошол эме да, баягы аралашыш керек да. Өлчөмдөрүн билип калдыңызбы? Өлчөмдөрүн негизи ар бир нерсенин унун болобу, могу сахары болобу, бүт граммдап. 1 грамм ашык кылып, 1 грамм көбүрөөк кылсаң болбойт да. Анан мен
негизи өзүмө эме кылам да. Кел, сен дагы. Келиңиз. Түздөшүй. Мага жардам бер. Бир аз болсо дагы. Духовкага салып коебуз. Эме бул 35 мүнөттө бышат. Негизи муну ачпайбыз. Ачканда көтөрүлбөй калат. Асатка берип салат да. Эмесичи ровно 35 мүнөт дегенде сууруп туруп, анан дагы 10 мүнөт кое туруш керек. Бул деген эме кольцо деп коет да. Деген жана түз торт кыйшайып кетпеш үчүн ушуну кийгизесиң да. Муну мен пропиткасын жасадым, кайнак сууга сахар салып эриттим. Негизи мен өзүм дайыма сүткө сахар кошуп эметем, сүттү кичине жылытып алып. Бирок бүгүн эм продуктуң ар кандай болуп калат, бүгүн эм сүт албай калыптырмын, ошондуктан мен могу менен сахар менен кайнак суу менен эме кылам да, деп сүйкөйм. Кремин даярдап койгом. Тоже баягы убакыттын көп эме албаш үчүнчү. Даярдап. Буларга эмне кошулат, ушуларды айтсаңыз? Буга сливки кошулат, варёный сгущенка кошулат. Анан кичине сахарный пудра кошулат да. Көз көрбөй калгандан сезүү органы жаш деп коет деген ошо дечи. Ооба, ошондой. Мен деле мурун баягы көз көрүп жүргөндө ман деле берчү эмес экен, ошо баягы көз менен карап туруп эле, мындай мисал кийим алсаң деле көз менен карап туруп жактырганыңды тандап аласың го. Бут кийим аласыңбы, бирдемени тамак аш деле сатып жегенде деле карап, мисалы кээ жерлерде көгүз ийген болот. Нанды алсаң делечи, келер көгүз ийген нандарды деле, мындай нан жакшы бышкан жаман эмелер деле бере беришет го, мисалычы. Анан ошон үчүн көз менен караганда ошо жер эмеде, биз көрбөгөн, биз жытынан билем да, мисалы мен лепешка алганда, өзүм айтсам, күйүп кеткен нан менен мындай жакшы өзүнүн эмеси менен, нормасы менен бышкан нандын айырмасы бар да. Жыты менен билип. Жытынан билем. Мына мисалы азыр жыттанып атат тура. Кийимге чалганда азыр эми бүт кол менен, сенекинде кол менен кармалап көрүп, материалынан көрөм да. Анан единственный өңүн сурайм. Өңү кандай, сүрөтү кандай депчи. Анан ошондо сүрөттөрүн билип алып, мурун эми көрүп жүргөн кезимде эсимде да, эмне кайсы жерде. Ошо менен алып алам. Бут кийимди деле кармалап көрүп, подошва үстүлөрүн кармап көрүп, ошо менен эметем. Мына, болду. Ошону негизи өзүм немеде ойлогом. Ушинтип тартылып эме кылып, эми азыр мисалы билген, тааныган эмелер заказ берип эме кылып атышат, жасап атам да. Анан бир өзүм эле өзүнчө эле үйдөн кылбай бир кондитерский цех ачсамбы дегем, ошондой силер себепкер болуп, силердин аркаңар менен бир спонсор талып калса магачы. Анан бул негизи өзүнчө кондитерский цех ачканда эми чоң-чоң холодильниктер керек, объему чоңураак, көбүрөөк жасаганда көп холодильник керек да. Жасап неме кылып тургангачы, анан шарт керек, оборудование керек, духовкалар деле вентиляционный деп духовкалар болот. Именно ошо торту да, баягы кургатпай, ным кылып жакшы бышырат да, мо бисквиттердичи. Мага ошондой эме болсо, тагылып калса жакшы болот эле деп айтайын дегем бир чети силерге дагы. Анан жалгыз эле торт немеси менен токтобостон да көп башка эмелер жасайм. Сочинский жана трубочка дегендер бар, таттуулардычы эме башка ошондойлорду да жасап. Кеспир кеспир эме чоңураак эле. Анан ошентип эме кылып, реализация кылып иштесем, баягы өз эмгегиң менен иштеп тапкан, акча тапкан эмең баягы берекелүү болот деп коет го.
Анан ошону сен бидеген баягы эми көрбөйм деле үйдө отура бербей биздин эмне пенсиясы эчтекеге жетпейт да. Канча аласыз пенсия? Пенсиясы 6000 эле. 6000. 6000 анан ал эми каяктан жетпейт да бизге. Жашаган үйүңүз? Жашаган үйүбүз мамлекеттен берилген бул үй. Бирок берилген менен приватизация эчтеке боло элек да, менчикке өтө элек. Баягы берилди деген эле аты бар, бирок чисто мындай эме боло элек. Бирок жашап атасыз. Кызыл китеп, бирок жашап атабыз. Эми ошо буюрса чечилип калса деп атабыз, анан чечилип калса ошо менен. Өзүбүздүкү эми 12 жыл болду алганыбызга. Анан жакшы эле мамлекет деле бизге көңүл буруп ошо жаш үй бүлөлөргө деп берилген үй. Негизичи бул жалаң жаштар эми алганыбызга 12 жыл болду. Анан көп эле ушакта кошуна колондорубуз деле бүт эле ошо бизге негизи 2 дом ушу берилген 6-микрорайондан. К түрүндө турат ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да ошо бизге көрбөгөндөргө, анан укпагандарга берилген да. Кошуналарыңыз менен да сүйлөшүп турасызбы? Кошуналар менен да сүйлөшүп турабыз. Ынтымактуу элебиз, кошуналарыбыз да жакшы, бири-бирибизге колдоп, жардам берип турабыз. Мисалы үчүн сиздики 6-чы этажда экен, анан лифтке да иштебей калган учурлар дагы кездешеби? Ооба, ошо лифт иштебей калган деле кездер болот. Эми андай тепкич менен ылдый түшөбүз, кайра чыгабыз. Анан жакында да ошо бир 5-6 күндөй лифт иштебей калды. Анан лифттин жанагы главный эмесине арыз жазып эме кылып ошо оңдоп беришти. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы эле. Негизи эле Кыргызстанда ошо көзү көрбөгөндөр үчүн шарттардын баардыгы жакшы түзүлгөн деп айта аласызбы? Эми жолдор бирок бизге ошо жолдор чындыгында жакшы түзүлгөн эмес. Жолдор аябай өңүл-дөңгүл, чуңкур жер бар. Биз баягы көрбөгөндө таяк менен басабыз да, таяк менен басканда эми таяктын эмеси менен сезебиз. Кайсы жер чуңкур, кайсы жер таш, тепкичтерди, ошондой жерлердичи. Өзү ошондой сигнал берип турабы? Сигнал бербейт, просто ал басып баратканда эле таяктын немеси баягы түшүп кеткенде демеге тиет да, жергечи, тийгенде ошо менен сезесиң да, мисалы кетип баратып эле кичине эле ылдый иш болуп кетсе, токтоп баягы таягы менен ары бери мынтип неметесиң да, билесиң да. Ошо чуңкурбу же ташпы же арык болуп турабы, ошондон билебиз да. Көзүңүздүн көрбөй калганына 5 жыл болду көзүм көрбөй калганына. Кудай немескен, баягы операция жасаттырда калгам. Операция жасабасаң болбойт деген, жасатпасаң көрбөй каласың деген да. Анан ошо менен жасатып, операция учурунда эми ушинтип көзүнүн тамырын кесип алышкан да. Ошонун аркасынан анан көрбөй калгам операциядан кийинчи. Кровоизлияние болгондо, мындай орусча айткандачы. Мына тамыры карасаң, контрольный карап кой. Шекесин эметип калыптыр, ошолорду түздөп болду. Эми аны чекелерин түздөп бер. Анан ошонун аркасынан эме болгонбуз, бирок эми баягы жарым жыл кичине кыйналдым. Көңгөчө эми көрүп жүрүп көрбөй калган өтө жаман экен. Анан эми жарым жылда бара-бара баягы жашаш керек экен, балдар бар. Жашоонун алдыга караш керек экен да. Көрбөй калдым деп отура берген эч ким келбейт. Ага чейин эмне иштечиңиз эле? Ага чейин негизи өзүм неме националдык университетти бүткөм, юрфакты 1 жыл иштегем, андан кийин турмушка чыккам, андан кийин балалуу болуп, Шоро фирма бар, ошо Шороодо иштеп калдым. Колумдан келген, ортодо кээде балдардын ортосунда иштеп эметкем, колумдан келишинчечи. Анан эми моуну окуп эметкенден бери тегиз болду. Тегиз болду. Эми акыркы бисквиттин салабыз. Гаухраджа негизи эле баягы жарыктыкты көрүп жүрүп эле анан көрбөй калсаң өтө эле көп нерседен кыйналасың. Эң көп кыйналган нерсеңиз эмне болду? Эң көп кыйналганым ошо көрбөй калганда эле ошо баягы аял киши болгондон кийин үй оокат жасайт экенсиң, тамак жасайт экенсиң, идиш жуут экенсиң. Анан идиш жууп атканда туура эмес четирээк жакка коюп коюп түшүрүп алган күндөрүм болду.
Анан картошка арчып эме кылганда ошондой кичине кыйналам да, баягы арчыйм, бирок болбой эле кээ жерлери баягы кылып калат го. Азыр эле ошо балама көргөзүп тазалаттыртам. Мен мындай тазалайм, бирок ошо майда чүйдөлөрүн балама көргөзүп жасаптыртып алам да, арчытыпчы. Эң оор күндөрүм ошол болду. Анан көрбөй калганда ошо жарым жылда кыйналдым. Эшикке чыгып бир жакка барайын десем бара албайм да. Баягы көрбөгөндөн кийин чумурун көрүп жүрүп көрбөй калганда өтө жаман экен. Же таяк менен басканды билбесең, анан кой деп эме кылып өзүбүздүн ошо көргөндөрдүн обществосу бар, ошол жака таякка заказ бердим. Заказ берип анан баягы памятимде бар дейм, кайсы жерде кандай эмнелер турат. Анан бир күнү кой дедим. Чыктым да эшикке анан таяк менен алып чыккан, анан короодо ушул коронун эле ичинде эле ары урунуп, бери урунуп тегерете басып көрдүм. Чалындым, урундум. Туура эмес, жана бар жерлерден кээде жыгылган жокмун, бирок баягы бутка тийип, чалыныпчы, туура эмес эми көрбөдөн кыйналып келсең да көрүп жүрүп эле көрбөй калсаң. Ошентип жүрүп эле өзүм күнүгө кичинеден чыгып 15 мүнөттөн 20 мүнөттөн анан короодон баскандан кийин үйдүн аркасына басып жүрдүм. Жаныбызда базарчык бар, анан кичинеден убакытты узартып, баягы расстояниянычы басканга анан базарчыкка чейин басып жүрүп ошентип анан үйрөнүп кеттим. Ошо менен эч жакка барып, негизи окусу бар 1 ай таяк менен басканга. Баягы кийин көрбөй калып, кандай бир себептер менен көрбөй калгандар келгендерге ошондой окуу бар. Бирок мен антип окуган жокмун, өзүм бардым. Ошентип үйдөн чыгып ошентип ары бери басып жүрүп эле үйрөнүп кеттим да. Мисалы үчүн жана дарыгерлерге карата барып кайра айттыңыздарбы, ушундай туура эмес кылыпсыңар? Же жоопкерчиликке тартылдыңбы, же тартылган жокпу? Аны ал боюнча эме кылдым. Больницадан чыккандан кийин мага выписка менен эме беришкен жок. Карточкамды 2 ай барып жүрдүм, ала алган жокмун. Андан кийин алдым. Бирок андан кийин Россияга бар дешти. Эми Россия 1 айдын ичинде бар деди. 1 айдын ичинде бара алган жокмун. Каражат баягы эле болгон жерге мэрияга чейин чуркап көрдүм. Баягы кайсы жерде фонд бар болсо ошо фондторго барып көрдүм. Анан ар бир фонддун өзүнүн бир мындай направлениясы болот экен да. Баягы кээлерки жүрөккө дейт экен, кээлерки өпкөгө дейт экен, ушундай экен. Анан биз андай силердики көз боюнча жардам бере албайбыз деди. Депутаттарга чейин бардым, бирок эч кимден эчтеке жардам ала алган жокмун. Анан ушу мэриядан бир 5000 беришти чындыгында. Анан өзүм окуп жүргөн чогуу группалаштарыма кайрылып, аларда 5000ден жардам берип, анан кредит алып, айлам кетип 8 ай дегенде бардым. Новосибирскке барып жасаттырдым. Аларды ачты, врачебная ошибка, түз эле бияка келсең болмок деп айтышты. Анан эми баягы жасаткандан бүттү да, эми өттү кетти, уже айтканда эчтеке кылат. Бирок 3 айдан кийин кайра келип, кайра жасатсаң, эми мурункудай көрбөсөң да өзүң баса аласың деген. Бирок эми каякта баягы кредитти 1 жыл төлөп жүрдүм. Анан аны төлөп бүтмөйүнчө 3 айдан кийин кантип бармак элем, кайра эле баягы эле келип эле акчага такалат экенсиң да. Анан ушул немеси менен да айтып кетейин дегем, баламдын да зрениясы начар. Анан аныкы дагы негизи аниридия деп коет. Аниридия баягы көздүн ичинде радужка баягы алысты көргөндө ошонусу жок да, төрөлгөндө элечи. Анан ошону салдыртсам дейм, анан эт өсүп баштады да көздүнчү. Анан ошо көргөзгөн биздин врачтарга өзүбүз постоянно көрүнүп жүргөн окулистке барсаң Санкт-Петербургка бар деп атат. Жасаттыр ал деген ошо радужка деген искусственныйды көздүн ичине салып койсо светобоязнь болбойт да. Баягы күнгө чыкканда көзүн мындай жумуп уялат да көздөрүчү, жарыкты караган. Антип жана күзгүгө мисалы эшикте жүрүп бирөө көзүнө монтип күзгү менен жарык берсе, ошондо да көз жумулуп кетет да, күндүн эметипчи. Ал именно ошо радужка жок болгон үчүн ошо функцияны ошо радужка аткарат экен да. Ошону салдыртып, анан этин да алдырыш керек. Анан биякта Кудурет көзгө да барып көрдүм. Жанда аяка барсам аларды ачты. Жасатыш керек, бирок бияктан жасай албайсыз, силердин диагнозуңуз кичине оорураак экен, Турциядан жасатыш керек деди да. Анан ошо бир көзү канча болот десем, евро менен айтышат экен, 8000 евро деди. Эки көзгө ошондо 16.000 евро да. Мында айтканда долларга которгондо 25.000 доллар керек болот экен да. Барып келген жол киребиз эме менен чанткени. Ал жалгыз барбайт, анын жанында мен барам. Анан анын жанында дагы бир 3-чү киши алыш керекпиз. Ал операцияда болгону мен көрбөгөндөн кантип карай алам, мисалы баланычы. Карашканга дагы 3 кишиге ошондой эме керек болот. Анан ушунун эмеси менен силерге кайрылып кетет элем. Мен силердин передачаңарды ушу көрүп карап тургандар ушу эмеден баягы жардам берип
бир жардам берип колдоп кетсе мага жакшы болот эле, өтө бир ыраазы болот элем да. Чындыгында кыргыз элибиз жакшы, көп эле мындай карап турсаң, бирөө ооруп эмне болду десе көп эле колдошуп жардам беришет да. Ошондон кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Эгерде мүмкүнчүлүгү бар болсо, колдорунда бар болсо, ушу мен немем баламдын көзүн ушу операция жасаттырганга бир жардам берип коюшса өтө жакшы болот эле да. Анан номерлерим силерге берип койгом, 50 сом бар, счетторумду ачып койгом, бирок ушу тартып ушинтип айта албай жүргөм да, чындыгындачы баягы камера керек болуп, кайрылайын деп жүргөм. Себеп менен ушу менен бүгүн силерге кайрылып калдым, ушу менен айтып мүмкүнчүлүгүм менен колдонуп кетейин дедим да. Силердин да жардамыңар, силердин аркаңар менен менин да балам көзүн жасатып алсам өтө жакшы болуп, мен да кубанат элем да. Чындыгында баягы колумда жок болгондугунан кайрылып атам. Азыр болсо азыр деле чындыгында кетмекмин да, барып негизи жасатыш керек деп атышат да, азыр эле барып жасат деп атат. Анткени жана көзүнө салганда уже күндөн уялбай калат, алысты да жакшы көрөт, жакынды көрөт, бирок алысты көрбөйт да. Киши келатканын көрөт алыстан, бирок бетин көрбөйт ким экенин. Тунук болбойт да, мына мутно болуп туруп алат да, мындай айткандачы. Анан ошонун аркасы менен силерге да элиме да кайрылып кетет элем. Бир жардам берип койсо, мен ушунчалык жараткан Алламдын алдында да ыраазы болот элем. Жардам берген адамдарга, кыргыз элиме да жардамдын ыраазычылыгымды айтат элем да. Ушу балам үчүн өзүмдүн көзүмдө эле ошо негизи жасат деп айтып атышат. Азыр бир эле көзүм болот экен, бир көзүмө болбойт экен. Возможность жок дейт. Анткени бир көзүм чындыгында уже жарыкты көрбөй калды да, такырча. Капкараңгы эле болуп турат. Бир көзүм өтүп светти күйгөнүн, эртең менен таң атканын, кечинде караңгы кирген көрөм. Ошо көзүмө болот деди да. Аны деле бирок Турциядан деди. Демек ага дагы каражат керек. Ооба, эми баягы өзүмдөн биринчи ирет баягы балаңды ойлойт экенсиң, эне болгондон биринчи ирет ушу балама жардам берип коюшса өтө жакшы болот эле да. Буюрса сөзсүз түрдө биз номерлерди калтырабыз, ошол тараптан жардам берсеңиздер болот. Анан жолдошуңуз тууралуу сурагым келип турат. Канча балаңыз бар? Жолдошуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Жолдошум негизи 3 балабыз бар. Анан эми жолдошум менен баягы мен зрениям начар болгондугунан, эми мурун деле зрениям да бар болчу дейм, 100% эмес болчу, бирок зрениям да бар болчу. Анан балам зрениясы начар болуп калды. Андан кийинки улуу баламдык, андан кийин 2 кыз, ортоңкунуку жакшы, кичүүмдүк начар болуп калды. Эми баягы көрбөй калганда ар кандай болот экен, түшүнбөстүк болот экен. Баягы жашынакай эле көрүп туруп эле көрбөй калсам, көрүп турган адам ар бир адам өз башынан ооруну өткөрмөйүнчө түшүнө албайт экен. Туура. Ошон үчүн ортодон ушунун айынан кичине эметишип кеткенбиз да. Таарынышып кеткенбиз. Баягы ал айтат эми сен мен немемде андай жок зрения, сен диагнозуң балдар тартып калды деп мага айтат да. Анан эми Кудайдын берген немеси, мен эчтеке дебейм, баягы зрениялары начар болсо дагы башка көзүнөн тышкаркы башка денелери алыстан аман дегендей. Бир эле жери кем болсо дагы калгандары ден соолуктары бекем да. Азыр 3 тең сиздин колуңузда? 3 менин колумда. Жолдошуңуз менен жашаганыңыз канча болду? Бир толе болуп калды. Көп эле болуп калды. Өзү эмнеде иштешү эле? Ар кандай жумуштайм, анын дагы профессиясы жок болчу, баягы бир эмен чоң жайды бүткөн эмес да, ошон үчүн ар кайсы жумуштарда иштечи да. Ушу көзүңүздүн көрбөй калганы ал үчүн өтө эле оор болсо керек. Өтө оор болду. Өзүнүн классташтарынан, тааныштарынан уялчу да. Эми кантип көрүп туруп эле анан аялым көрбөй калды десе, аларда кандай деп айтышат. Эми кандай воспринимать этет депчи уялып такыр эме алган жок да. Мен көрбөй калгандан чындыгында тааныштарым менен, классташтарым менен жолуккан да жокмун. Көрүп жүргөндө барып катышчым, көрбөй калгандан кийин ушундай болуп кетти, анан катышпай калдык да. Барбай да калдым, уялгандан. Ошонун аркасынан дагы жанагынтип таарынышып кеткен себеп ошол болду да. Кайра келдиби, мисалы үчүн балдарга аралаштырабы? Эми балдарга келип аралашат, бирок мындай официальный эме кылбайбыз да. Алимент төлөйбү? Жок, экөөсүнүн ЗАГСыбыз жок, башынан эле ЗАГСка турган эмеспиз. Эми мындай эле жардам берген ошол эле. Өзүнүн балдарын өзү келип жардам берген эле шүгүртейм да. Алиментти деле эме кылган жокмун. Не болсо да мамлекеттен үй берилди, ошо үй бергенине ошого ыраазымын да. Балдарыңыз жаштары канчада?
Эң улусу 13-тө, андан кийинки 5-те, анан кичинекей 1 жаш 8 ай. 1 жаш 8 ай, э? Тип кичинекей балаңыз баягы көргүңүз келеби? Кандай элестетесиз? Көргүм келет чындыгында. Анткени экөөнү көргөм да, мен экинчи кызым бирге чыкканда ошондо көрбөй калдым да. Аны 1 жашка чейин чоңойтуп көрүп, анан бул кызда чындыгында кыйналдым. Баягы көрбөгөндө эми ушундай күлгөнүн, көздөрүн, бүтүп балаң кылыгын отуруп алып карасаң да кызгасың го. Баскан турган өнөрүн көргүң келет. Кичинекей жана жаңы жөргөлөп, жаңы тоголонуп отургандагы жанында отуруп кармалап көрчүм да. Баягы тоголонуп ары бери ойноп, оюнчуктар кармап, бүтүп бала күлүп, эметсе сүйүнгөндөрүн көрсөң мындай өзүң да кубанасың го. Ошону көрбөгүм келе эметем, бирок өң түсүндө кимге деп эмет баягы айтып беришет кошуналарым, подружкаларымчы. Жарымы сизге окшош, мындай экен, андай экен, мурду мындай экен, көзү мындай экен депчи. Баягы элестетем, бирок баары бир чындыгында кичине болсо да көзүм кичине көргөндө ушу балдардын беттерин көрсөм жакшы болот эле деп айтам да. Анткени ушунчалык мен баягы баламды жасатып буюрса, анан өзүм да көзүм жасатып алсам, ушу балдардын хотя бы беттерин көрсөм сүйүнөт элем деп айтам да. Ойлойм да ушу. Анткени мурун көрүп жүргөн азыр көрбөй калган убакыт өткөн сайын баары эсиңде болот, бирок унутуп баштайт экенсиң да. Элесинчи. Чоңойгон сайын, бала чоңойгон сайын өңдөрү дагы, түз жүрүштөрү дагы өзгөрүп баштайт го. Ошого кызыгам да, кандай болуп атат депчи, баягы мындай элестетем, бирок баары өз көзүң менен көргөнгө караганда элестеткен айырмасы болот да башка да. Өз көзүң менен көрсөң деп карап эме кыласың, ошон үчүн өзүмдүкүндө буюрса ушу силер аркылуу себепкер болуп, спонсорлор табылып калып, жасатып келсем, балдардын беттерин көрсөм эле ушунчалык кубанат элем дейм да. Буюрса. Биринчи ирет ошо тилегим ошол азырчы. Ушу балдардын беттерин көрсөм деп. Үй жумуштарына көбүнчө улуу балаңыз жардам берет экен? Улуу балам жардам берет, ооба. Ошо балам жардам берет. Бирдемелер түшүп калса, берки ортоңку экинчи кызым деле, баламдан кийинки кыз, ортоңку кызым, ошол да жардам берет. Бир жер бирдеме булганып калса, мама бу жер мындай болуп калыптыр деп айтып берет байкушум. Жетелейт, 3 жашынан баштап жетелеп баштады ал кызым. Садикке бир колума аны көтөрүп алып, бир колума таякты кармап алып барчым да, садиккечи, үйдүн аркасында жакын эле, бир 10 мүнөттүк. Анан 2 жашынан баштап бара баштадык садикке, бирок эме баланы көтөрүп алып барып жүрдүм. Анан бир күнү эле садикке барып эртемен жеткиздим, анан кечинде барып алып кетем. Анан алып кетсем эле баягы кызым колумдан кармалып мынтип эле тарткылайт. Эмне мынтип тарткылап атат деп таягымды акырын чогултуп турган тиги кыздын басканын мен бассам, үйгө чейин жетелеп келбедиби кызымчы. Ушунчалык кубандым, ушул кичинекей 3 жашар болсо да ушул кыз мени түшүнүп, көрбөгөнүмдү жетелеп келди садиктен депчи. Анан ошондон кийин эртемен чыкканда да билесиң сайт десем билем деп ошончо садикке чейин жетелеп барат, алып барам, эжейине тапшырып берем, анан кайра келатканда таягы менен басып келем. Кайра барганда ошентебиз, ошентип жүрдүк да. Кудай берсе жакшы нерседен үмүт үзбөй элем. Дагы да болсо ийгилик, биз эстеген, бизге жардам бере турган агаларыбыз, эжекелерибиз бар экенин унутпайлы. Сөзсүз түрдө жардам бериңиздер дейли. Согуту каналында дайыма биз сиздерге мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы, бирок отура бербестен, мүмкүнчүлүгүм чектелди деп жардам сурап, жардам күтүп отура бербестен өзү эмгектенген каармандар сиздерге көрсөтүп келебиз. Биздин биринчи максатыбыз бул адамда кыял болсо, адамда максат болсо, каалоо болсо сөзсүз түрдө баардыгы орундалат.